Барбайлығы барыбыз. Барабыз 25-да. Bir жерде мындай темжеге bir адамның қызықшылығы, Кыргызстандың қызықшылығы да бұл. Сіздер алыс болған үшін келдік та, ал жақтағылар ошо алматыдан сөйлешіп өзүбүздө бул кишини аралаштырбай. Интернетте тараган бул видео тасмага ылайык мурдагы депутат Садыр Жапаров Казакстандын аймактарында кыргыз мигранттары менен жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Алар Кыргызстанга 24 мартта келүүнү пландап жатканын угууга болот. Мурдагы парламентарийдин жардамчысы Садыр Жапаровдун Кыргызстанга кайтуусун колдоо иретиндеби Айтор башка өлкөдө иштеп жүргөн эмгек мигранттары да келе турганын билдирүүдө. Москвадагылар самолету бұрын Москва, Красноярский, Екатеринбург, Питер дегілер. Ошол числого 23-ні, 22-сіне, 24-ні алышты билет бердік. Bir сыйлы biraz рейстерді. Бул айтылгандар канчалык чындыкка жакын азырынча айтуу кыйын. Бирок отургандар уюлдук телефондогу атайын WhatsApp кызматы аркылуу акылдашып, иш-чараларды өткөрүүнү пландашууда. Ага ылайык алар келери менен Бишкектин Горький скверинде митинг уюштурууну көздөшүүдө. Ал нааразылык акциясы эмнеге багытталганында так айтуу кыйын. Кечээ жакында болсо 4 жылдан бери тышта жүргөн Садыр Жапаров өзүнүн социалдык баракчасында келе турган күнүн так айтып белгиледи. 25 март күнү Ак жол өткөрмө бекети аркылуу Казакстан тараптын өткөрмө бекети Курдай деп аталат. Күндүзгү саат 12:00-дө өтүп, Бишкек шаарына Горький паркына барып, мени күтүп жаткан эл менен жолугушам. Андан кийин түз эле УКМКңарга барып көрсөтмө берем. Ал ортодо интернет булактарында Улуттук коопсуздук комитети чек ара кызматына өтө маанилүү деген мөөр коюлган телеграмма жөнөткөн деген маалымат тарап, ал документтин сүрөтү да чыкты. Ага ылайык Садыр Жапаровду өлкөгө киргизбөө керектиги белгиленген. Бирок бул маалымат такталган жок. Тескерисинче, УКМКнын өкүлдөрү Садыр Жапаровдун өлкөгө келүүсүнө кызыктар экен. Мурдагы депутатка бериле турган суроолор арбын дешет чекистер. Эгер Садыр Жапаров Кыргызстанга келе турган болсо, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинде ага бир топ суроолор бар. Бул шахта жыргалаң боюнча маселелер бар. Бул жанагы Мегаком боюнча суроолор бар. Ошол эле Кумтөр боюнча бар. Эсикулинвест банк боюнча суроолор бар. Жана улутташтырылган көлдөгү пансионат Витезден баштап башка объектилерге чейин көп суроолор бар да. Себеби Садыр Жапаров бир топ саясатчыларды да күнөөлөп атат. Алардын дагы ушул мыйзам бузууга алардын тиешеси бар дейт. Эске салсак, Садыр Жапаров өлкөдөн 2013 жылы 5 октябрда чыгып кеткен. Ага чейин ал бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деген берене менен 1,5 жылга соттолгон. Бирок тергөө абагында өткөргөн 8 айды эсептөө менен темир тор артынан тез эле чыккан. Мындан тышкары 2012 жылы Жапаровго карата башкы прокуратура тарабынан алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга анын 2010 жылдын апрель окуясынан кийин мурда Максим Бакиевке таандык болгон Киев көчөсү 74 дарегиндеги имаратка ээ болуп калуусу негиз болгон. Бирок 5-чакырылыштагы парламент Жапаровду кылмыш жообуна тартууга уруксаат бербей койгон. 2014 жылы бул ишти жандандыруу аракети көрүлүп, бирок ал убакта Жапаров тышта жүргөн. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин Жапаровдун кайтып келүү ниети көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Атүгүл мурдагы депутаттын бул аракетинин артында кандайдыр бир күчтөр турушу мүмкүн деген божомолдор да жок эмес. 3-4 самолет менен келебиз, мынча миң кишилер чогулат деген, мен бул жерден кичине баарын эскертет элем. Ошол баягы чачыбызды сактайбыз деп башыбыздан ажырап калбайлык. Ар кандай митингтерден алыс болуп эле, түз эле өзү айткандай самолеттон түшүп эле, укук коргоо органдарга өзү барып эле берген суроолоруна жооп берип, ишин тергөө иликтөө аракеттеринин ичинде эле ушул суроолорго жооп берип эле, ак деп карасын кара деп эле анан сотко иш өтүп кетсе жакшы болот. Чындап эле 25 март күнү Садыр Жапаров Кыргызстанга кайтып келип, бир топ чуулгандуу иштер боюнча көрсөтмө береби азырынча айтуу кыйын. Акмарал Сабаттар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.